Президентке бизге окшогон карапайым эл кайрылса болбойт деген закон барбы? Же карапайым элдин үнүн укпайт деген закон барбы? Же карапайым бизге окшогон адамдар белек берсе болбойт деген закон барбы? Айткылачы. Кечеги менин президентке үнүм жетеби деген видеомдо урматтуу кыргыз элим, өзүбүздүн кыргыз элибиз мени мазактап, мени сындап жатасыздар. Эч кандай президенттен тилемчилик кылып, акча сурап жалдыраган жерим жок. Мага 10 000 доллары дагы, башкасы дагы кызыгы жок. Мен мамлекет тарабынан бизге окшогон айылда жашаган дыйкандарга, ошондой эле фермерлерге берилген пайызсыз 1 миллион сом акча бизге окшогон ушундай фермерлерге берилсе экен деп суранайын деп сунуштайын дедим эле. Ошондой эле ошол 1 миллион сом пайызсыз акчага ушундай чөжөлөрдү алып, күзгө чейин чоңойтуп, ошол чөжөлөрүмдү чет өлкөгө экспорт кылып сатууга жардам бериңизчи деп суранайын дедим эле. Билип билбестен мени мазактап, мени каралап жаткан адамдар, сиздер аман эле болуңуздарчы. Сиздер менен мен бул дүйнөдө эмес, кыяматта, махшар талаада Алланын алдында сүйлөшөмүн. Мен сиздерди Аллага айтып беремин. Комментарийлерди жазып жаткан өзүбүздүн кыргыз элибиз, казак эмес, өзбек эмес, дунган эмес, тажик эмес, өзүбүздүн кыргыздар жазып жатасыңар. Неге бизге окшогон айылда жашаган ушундай келиндерди колдогондун ордуна мазактап, каяктагы сөздөрдү жазып атасыңар? Өкмөткө кайрыл дейсиңер. Өкмөт кимин ишин чечип койду, айткылачы. Мына ушул жерде, ушул комментарийге жазгылачы. Мен 1 миллион сом акча алдым мамлекет тарабынан пайызсыз. Мен мамлекет тарабынан 1 миллион сом акча алдым пайызсыз деп жазыңыздарчы. Өкмөт берди деп. Президентибизге үнүм жетеби? Менин президентибизге өзгөчө сунушум жана ошондой эле өзгөчө белегим бар. Кандай белек экенин ушул видеонун акырында көрсөтүп берем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен айылдык карапайым блогер келин. Өзүмдүн баракчамда айылда жашап эле акча табуунун жолдорун элге көрсөтүп келем. Ошондой эле үндүк тоокторду туура багуу сырлары менен бекер бөлүшүп келем. Менин эң чоң максатым жана ошондой эле тилектеримдин бири мекендештерибиз мигрантчылыктан кайтып, өз жеринде эмгек кылышып, үй бүлөсүнүн жанында болушун каалаймын. Кудайга шүгүр, эмгегибиздин үзүрүн көрүп жатабыз. Жакында мекендештерибиз мигрантчылыктан кайтып Москва жергесинен барып, сенден үндүк алып, мен дагы сага окшоп бизнес баштагым келет деп жатышат. Мен абдан сүйүнүп жатам. Эгер менин үнүмдү угуп жатсаңыз, менин сизге мындан да өзгөчө сунушум бар эле. Ошол сунушум менен сиз менен бөлүшкүм келет. Бүгүн сизге Алтай Саратан бою жамгырда, ыссыктарда баккан эң чоң эмгегибизди көрсөтүп жатам. Ушул эң чоң корозубузду сизге жаңы жылдык белек катары бергим келет. Белегибизди кабыл аласыз деген ниеттемин.